Мындан туура 30 жыл мурун, тактап айтканда 1989 жылдын 23 сентябрында кыргыз тили мамлекеттик тил макамына ээ болгон. Арадан ушунча убакыт өтсө дагы ушул күнгө дейре кыргыз тилине жетишээрлик камкор мамиле жасалбай келгенин айтып келебиз. 21 кылым турган чакта ааламдашуу доорунда дүйнө тенденцияларынын алкагында кыргыз тили кошо жарышып, тең тайлашып, өзүнүн нукуралуулугун сактап кала алабы? Тил өзөк берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында биз ушул маселенин алкагында талкуу жасайбыз. Саламатсыздарбы? Мен атым Нурболот Азаматов. Тил өзөк көрсөтүүсүнүн биринчи бөлүгүндө СССР Жазуучулар союзунун жана Кыргыз Республикасынын Улуттук Жазуучулар союзунун мүчөсү акын Ысмайыл Кадыров, Республикалык кыргыз тили коомунун президенти Райымжан Курбанов, Манас эпосунун YouTube платформасы аркылуу окутууну колго алган Рыспай Исаков, Рухеш сайтын негиздеп электрондук адабият түзүүнү ишке ашырып жаткан акын жана жазуучу Олжобай Шакир, Манас эпосун жана Алыкул Осмонов баштаган ондогон кыргыз акындарынын ырларын түрк тилине которуп жаткан акын жана котормочу Ибрагим Түркхан, Александровка айылындагы жалпы билим берүү орто мектебинин директору Зульфия Оморовалар мамлекеттик тилдин кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына карата кыргыз тилин өнүктүрүүдөгү өздөрүнүн иш тажрыйбасы менен бөлүшүшкөн. Ал эми бүгүн тил өзөк көрсөтүүсүнүн экинчи бөлүгүн сунуштайбыз. Англис тилин кыргыз тили аркылуу WhatsApp социалдык түйүнүнүн жардамы менен онлайн окутууну колго алган Замир Айылчиев, Das Education Америка мектебинин негиздөөчүсү, англис тилин кыргыз тили аркылуу түз үйрөтүүчү программаны түзүп чыкты. Мээрим Сайдилканова, Демилге Ак билим берүүчү коомдук уюмунун жетекчиси, редактор, бир топ чет өлкөлүк жазуучулардын эмгектерин, табылгаларын кыргыз тилине которуп келет. Нурай Акылбекова, Данек китеп дүкөнүнүн негиздөөчүсү, жаштар арасында китеп окууга болгон кызыгууну арттырууну колго алган. Жана Гүлмира Үмүталиева, журналист, Бердикулова Жаңыл, китепканачы, Балтил кыргыз тили клубунун мүчөлөрү бүгүн биздин төрдүн көркү. Арыбаңыздар, студиябызга кош келипсиздер дагы бир ирет. Заман агымына жараша кыргыз жаштары дагы англис тилин үйрөнүүгө далалат кылып аракет кылып атышат. Бирок шаарыбызда жүздөгөн тил курстары болсо, алардын баардыгы англис тилин орус тили аркылуу үйрөтөт. Бирок ошого карабастан арабызда ошол топ жарып, кыргыз тили аркылуу англис тилин үйрөткөн программа иштеп чыгып, анын алкагында мектеп ачып, жигердүү иш алып барып аткан эр азамат агабыз бар. Ал Замир Айылчиев, Das Education Америка мектебинин негиздөөчүсү. Саламатсыңарбы, урматтуу сыналгы көрүүчүлөр, урматтуу студиянын коноктору, баардыгыңарга ысык салам. Биз болсо мындан дээрлик 10 ай мурун ушу кыргыз тилинин потенциалын жогорулатуу, жаштардын да потенциалын жогорулатуу максатында мектеп ачтык. Башында курс болчу. Мунун себеби деген ошо баягы Кыргызстанда азыркы тапта ошо кыргыз тилинин баягы абалынын начардыгынан болуп, ошо муктаждыгынан жаралды десем болот. Себеп дегенде өзүңөр билгендей эле тил улуттун жүзү. Эгерде биз тилди сактай албай калсак, анда биздин улутубуз жоголот. Өзүңөр деле билесиңер, мен тамаша иретинде да айтып коем, биздин паспорттагы баягы жана кыргыз деген нерсени алып салбадык. Анан ал ошол бизди тактап турган бир неме болчу да. Кыргыз деген нерсени сактап турган, жана ал да жок. Анан ошондуктан тилибизди бекемдеп, тилибизге биз салым кошолу дедик. Бул жакта эмнени айткым келет? Мисалы, бул маселе мындан дээрлик мен Борборго 10-15 жыл мурун келгем. Ошондо пайда болгон. Ошондо максат койгом, ошо кыргыз тилге салым кошсомбу, ошо кыргыз тилди өнүктүрсөмбү деп максат коюп, анан баягы биздин жогорку жакта агалар, эжелер бизге баягы өрнөк болгон ордуна баягы мыйзамдарды токуган менен, бирок ошол жактан бир толук кандуу майнап чыкпай келди да. Ошонун натыйжасынан биз өзүбүз акырындан баштадык. 15 жылдын ичинде мен дээрлик Америкадан, Түштүк Кореядан, Орусиядан, Туркиядан жана ошону менен катар эле ошо биздин Бишкекте киргиздерди кыргыз тилине 200-гө жакын адамды кыргыз тилине үйрөттүм. Бул биринчи ийгилик болгон. Азыркы тапта ошол башында болсо баягы чет өлкөдө да баягы талап жогору болду. Ошо кыргыз тилине болгон кыргызча ачпайсыңар деп, азыр биз болсо онлайн форматта кыргыз тилин үйрөтүп атабыз. Кыргыз тилин ошо Америкадагы, Түштүк Кореядагы, Орусиядагы, Туркияда, Кытайдагы ошону менен катар эле баягы СНГ мамлекеттеринин арасындагы 15 мамлекетте жашаган мигранттардын балдарын окутуп атабыз. И ошону менен катар мигранттарды окутуп атабыз. Анан бир жаңылык катары айтып кетейин. Ошол
эгемендүүлүктү алгандан бери 30 жыл болуптур. Бирок 30 жылдын ичинде Бишкекте 1000ге жакын курс ачылыптыр да. Бирок ошо 1000ге жакын курстун ичинен бир дагы курс кыргызча шилтеме аркылуу англис тилин үйрөтпөйт экен да. Анан ошол жактан да намыстандык. Анткени биздики кыргыздар болсо баягы курулай намысты жакшы көрөт экенбиз да. Мисалы биз той бербей койсок намыстанат экенбиз, же бир жака туура кийинип барбай койсок намыстанат экенбиз. Ал эми биз болсо ошо тилибиздин ушундай баягы таштандыда калып бара жатканына биз намыстанбайт экенбиз да. Ошол жактан болду да. Ачалы биз деле тиндей мындай кызыккан адамдарды кызыктыралы. Жада калса мен жеке жашоомдо мен азыр 6 тилди эркин сүйлөйм. Өзүм чет өлкөдө окугам, Сингапурда, Турцияда окугам. Анан ошол алган тилдеримди билсем дагы, бирок мен дүкөнгө барсам, дүкөндө мага орусча неметчет да. Анан мен айтам, мен сизге мен орус көрүнбөй эле, мен кыргызмын, мага кыргызча неметкиле депчи, баягы намыстанам да ошол жактанчы. Кыргызча анан кээ бирде тамаша иретинде да айтып коем да, мен англисче сүйлөйм да тамаша иретиндечи. Анан мага англисче жооп бергиле анда дейм да. Эгерде силер ошол маселеден, ошол немеден ашышыбыз керек. 150 жылдан бери биз кыргыз коомчулугу, кыргыз эли, кыргыз тили орустардын түшүнүгүнөн чыкпай келе жатабыз. Анткени биз чындыгын айтышыбыз керек. Чындык ачуу болот да. Биз өзүбүздүн тилибизди эмне үчүн биринчи орусчадан которуп туруп анан англисчеге чыгышыбыз керек? Келгиле. Бул жактан биз болсо кыргызча менен англисче менен эле кетели деп атам да. Азыр мындай болуп атат. Жана жарнак өрнөктөрдү карасак, ошол жактарда жалаң баягы орусчадан эле түз эле которуп салышат да. Бул өтө чоң маселе. Ушул жактан башташыбыз керек дейм да. Сөзмө сөз кылып салат да. Негизи манисин карабайт. Негизи кыргыз тили аябай бай тил. Дүйнө жүзүндөгү эң чоң бай тил. Жада калса англис тилинен да бай, бул орус тилинен да бай. Албетте орус тили да бай дейт, бирок кыргыз тилинчелик мындай уккулуктуу, баягы кызыктуу, көркөмдүү бир тил жок деп ойлойм да. Эң сонун Замир мырза, эң сонун маселелерди козгоп өттүңүз. Кудум эле сиздин ишиңизди, бирок онлайн форматта улап аткан дагы бир каарманыбыз катарыбызда отурат. Англис тилин кыргыз тили аркылуу үйрөтөт, болгону WhatsApp социалдык түйүнү аркылуу бул демилгесин ишке ашырып келет. Дүйнөдөгү эң белгилүү тилди, дүйнөдөгү эң белгилүү мессенджер аркылуу кыргыз тилинде үйрөтүп аткан биздин бүгүнкү каарманыбыз Акылбек Балтабаев. Сөз сизде. Тил десе эле баягы эле көзүбүз көнүп калган акындар, жазуучулар, баягы эле саясатчылар келет дагы. Агайларыбыз айткандай сонун сөздөрдү айтып тарап кетишет. Мына, сонун аянтча түздүк, келиңиз. Биз негизи тил өнүктүрүү деген максат койгон эмеспиз башында. Башында жөн эле билгенибиз менен бөлүшөлү дедик. Бирок физикалык түрдө, мисалы үчүн, мен деле Замир мырза сыяктуу курс ачам десем, физикалык түрдө балким ашып барса 30 кишиге пайдам тиет. Бирок мен аны башкача форматта, балким онлайн форматка өткөрсөм, мен көбүрөөк аудиторияга жетмек менин сөзүм. Бул биринчиси. Экинчиси, өзүбүзчө мындай болду да, акча табалы, бизнес кылалы, бирок пайдалуу жумуш кылалы. Анан ал адам бизден сатып алган кызмат үчүн, акча берген үчүн, ал дагы пайдалуу, өзүнө пайдалуу нерсе болсун. Бул биринчи критерий. Экинчи критерий бул негизи эле өзүбүзчө мындай ойлодук да, биз патриотпуз депчи. Балким андай эмеспиз. Биз патриотпуз, биз өлкөбүздү кантип өнүктүрсөк болот десек, өзүбүздү карадык да. Мисалы үчүн, мен билген нерсенин бир 95% англис тилин билгеним үчүн да. Мисалы үчүн, мен бир маселе болсо, бир нерсе кылыш керек. Поролон каяктан сатып алса болот же бул эмнеден жасалат дегенди мен кыргызча издесем таппайм да. Бирок ошону эле англисче издесем, how this is made деп Google'га эле издесем толтура маалымат чыгат. Мен ошол замат өзүмдүн маселемди чечип алам. Биз ошол ойду кармандык дагы мынтип ойлодук. 2012-жылы мен негизи онлайн курс платформасын ачканга киришкем. Мисалы үчүн, англис тилин, фото тартуу, сварка жасоо, плотник болуп иштөө деген сабактарды берем деп ойлодум да, карасам бул толтура жумуш экен. Мен өзүмө карадым, мен тилди үйрөндүм, тил менен калган нерсени да үйрөндүм. Балки ошондо Баткенде жашаган Абдурахманга дагы англис тилин берсе, ал өзүнүн максатын уже толук кандуу өзүнүн каалоосун аткара алат деп ойлодум дагы.
Биз болгону бир нерсени өтө сапаттуу, өтө жеткиликтүү кылып беришибиз керек. Бул англис тил. Аны биз өзүбүз жакшы билебиз. Америкада окуп келдик. Көп жылдан бери тажрыйбабызды өстүрүп келатабыз да. Анан ошондо WhatsApp аркылуу, себеби бизде Кыргызстанда WhatsApp мессенджер бул ар бир кыргыз азыр WhatsApp бул досу да. Ооба. Ар бир кыргыз Facebook менен дос эмес. Бирок ар бир кыргыз WhatsApp менен дос. Себеби WhatsApp аркылуу туугандан ар кайсы неме өзүнчө группалары бар, коллегалар, туугандар деген. Мындайча айтканда, орустар айтканда на ты сүйлөшөт да. Ооба. Демек ойлодук биз кыргыз тилинде сүйлөгөн, башка тилди билбеген кишини биз онлайн платформага алып келе албайбыз дедик. Биз өзүбүз барабыз дедик дагы. Ошо видео сабактарды. Эң сонун пикирди айтып өттүңүз. Жогоруда айтып өтпөдүмбү, кайсы бир талкууда жанагынтип интернеттин пайда болушу тилдин өнүгүүсүнө тоскоолдук жаратып атат деп атат. Биз ошентип отурган учурда, социалдык түйүндөрдү, интернетти душман катары карап аткан учурда, дүйнө эли тилинин сактап калуу үчүн, улутунун көрөңгөсүн, уюткусун бир кармап туруу үчүн ошол интернетти курал катары колдонуп атышат да. Эми сизге дагы бир суроо, ошол Абдуллабектин кошунасы мисалы үчүн сиздин кызматка кантип кошулат? WhatsApp турат, анан мисалы үчүн мен кантип кошулам азыр? Азыр жакшы суроо болду. Негизи бул сурооңузду эки жооп менен жооп берейин. Бул биринчиси маркетинг, экинчиси ошол киши кантип кошулат. Ал кишиге мен мисалы үчүн сиз бул сайтка киресиз дагы, регистрация кыласыз, ал жерге электрондук почтаңыз менен жазыласыз, анан ошондой эле Visa же MasterCard менен төлөсөңүз болот десем, ал уже кетти да. Ошон үчүн мен ага мынтип айтам да. Сен мага 1000 сом бер, единица салып кой, мен сени группага кошуп коем, WhatsApp. WhatsAppка кошосуң? WhatsAppка кошом. Анан не болот? Анан сага сабактар келет. Көрөсүң баягы, видео көрөсүңбү баягы, күлкүлүү приколдор келет го, ошо сыяктуу эле сага сабактар келет десем. Жалпак тилде түшүндүрүүгө аракет кыласыздар. Жалпак тилде ошентип эле түшүндүрүп айтабыз. Менеджерибиз бар, ошентип түшүндүрүп айтат. Анан биринчи видеону көрөсүң, анан кийин видеонун артынан дагы көнүгүүлөр келет. Аны отуруп алып, өзүң дептерге жазсаң болот деп ушинтип түшүндүрөбүз да, жалпак тил менен. Эң сонун. Себеби бизде мына айтып кетесиң, аудиториябыз көбүнчө мындай да, жада калса мектепте билим алуу маданиятын толук кандуу түшүнбөгөн адамдар да. Кээ бир учурларда элестетиңиз, мен этиш деген түшүнүктү түшүндүрүп отурам да. Англис тилин үйрөтөрдөн алдын. Же сынаточ дегенди түшүндүрүп отам да. Сынаточ бул мисалы үчүн көк, жашыл, ак деген булар сынаточтор. Деген түшүнүккө чейин баратат да. Буну көрүп, албетте мен мындай өзүмчө дем, бирок биз өтө оптимистпиз. Биз ойлойбуз, өлгүчө ушунча убакыт бар. Бизде шанс бар депчи. Аудиторияңыз кандай? Канча киши азыр учурда тайпаларда? Биз 2 жылдан бери иштеп атабыз онлайн платформада. 2 жылдан бери бир 1000дей баланы окуттук да. Эң сонун. Ушул маалга чейин. Ошондой эле YouTube каналыбыз бар. YouTube каналда бекер сабактарыбыз бар, Instagram бар. Атын айтып айтсаңыз, дароо жазылып алгандар. Аты Chat English деп айтат. Chat English. Бул мындай chat till дейбиз да, биз chat, то есть till English. Англис тилин үйрөнгүчөң баарлаш депчи. Бул өзүнчө чет тил дегенге да окшоп кеткен, ошон үчүн chat till деп койгонбуз. Эң сонун. YouTubeга chat till English деп Сонун. Ыраазычылык билдиребиз. Арабызда Демилге ак билим берүүчү коомдук уюмунун жетекчиси, редактор Мерим Сайдылканова эжекебиз дагы отурат. Эгер дүйнөдө кандайдыр бир сонун чыгарма жазылса, ал дароо башка тилдерге которулуп кетет. Эжекебиз дагы дүйнөлүк чыгармалардан кыргыз окурмандар артта калып калбасын деген максатты алдына койду дагы, бир топ чыгармаларды кыргызчалап келет. Сөз сизде, долбооруңуз жөнүндө. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу коноктор жана көрүүчүлөр. Мен сөзүмдүн алдында кыргыз тилди кандай байытабыз? Дароо эле котормого өтпөйүн. Бешик ырын келиндерден эшитпесек, кыргызга кыргыз тилдин керегине деп белгилүү жазуучубуз айтып кеткендей, биз эне тилибизде тестер баланын наристе кезинен, тестер убагынан, ошол эле манас эпосубуз аркылуу, ошол эле дастандарыбыз аркылуу, улуу рухубузга сиңип калган жомоктор аркылуу эне тилибизди үйрөтүшүбүз керек, пайдубалды түзүшүбүз керек.
Андан кийин котормо дегенде бул руху улуттук дүйнөлүк маданияттын мөл булагына сугарылган эл катары биз башка элдин чыныгы маданиятын өз элибизге алып келе алышыбыз керек. Ал үчүн элибизге мындай калыптанып калган эмес, мындай атактуулугу менен, тарбиясы менен жакшы чыгармаларды жазган улуу муундардын чыгармаларын кыргызчага которуп берсек аз да болсо пайдалуу болобу деген ойдомун. Катарыбызда Гүлмира Үмүталиева аттуу журналист жана Бердикулова Жаңыл аттуу китепканачы эжекелерибиз дагы отурат. Алар Балтил сүйлөшүү клубунун, пикирлешүү клубунун мүчөлөрү. Эмне болгон клуб? Эмненин максаты эмнеде? Арбаңыздар. Мен өзүм кыргыз тилчимин, мен дагы китепканада 33 жылдан бери иштеп атам. Бул Балтил клубунун билип калган неберелердин баары орусча сүйлөшөт, кыргызча сүйлөй алышпайт, такыр сүйлөй албай калышты. Анан мен уялганымдан эмне кылсам деп сүйлөйүн десем деле уга турган эмес, ошон үчүн эле бирдемкелерди карай баштадым. Эми азыр аламдашы болуп аткандан кийин бир күнү Балтил клубу дегенди көрүп эле бардым, издеп барып, анан кичинеден чогулуп аттык, акырындык менен 1 жылдай болуп калды. Мага бир айда 2 жолу чогулабыз. Бул жерде жалаң жаштар, ошол жердегилердин баары журналисттер бар, юристтер бар, ал жерде чыгармачылык кишилер бар. Эми элдин санына эмес, биз ким канчалык катышы ошол жерде таза сүйлөөнү жана окуу иштерин же балдарына үйрөтүүнү каалагандар келишет. 2 саат отурабыз, убакытты аябай үнөмдөйбүз. Ар бир кишиге тапшырмабыз 3 мүнөттөн 2 мүнөттөн андан ашык сүйлөөгө болбойт, бирок ошону менен биз абдан бир эргүү алып, жакшы мүнөздө кайтып атабыз. Ушунун кайрадан көпкө чейин уланып, андандар мен күндө улуу катар айтам, бүгүн ушу менен унутуп сүйүнүп кетип калбай, үйүңөргө барар замат балдарга менен сүйлөшкүлө, жана башкалар менен баарыбыз кыргызча таза сүйлөшкөнгө аракет кылалы деп. Анын ичинде биздин башка да темаларыбыз бар. Жазуу жөнүндө туура жазуу, туура сүйлөшүү жанагындай эле. Анан бири-бирибизге болгон үйрөтүү, көндөргөн илгерки сөздөр, азыркы сөздөр эмне үчүн буларды пайдаланып калдык деп бири-бирибиздин катабызды толуктап таза сүйлөгөнгө үйрөнүп атабыз. Негизи Балтил клубу биздеги Айнагүл Сапарбек кызы дагы Нуржан деген кыздар тарабынан уюштурулган. Бул кыздар азыр эл аралык уюмдар менен иштешип, анан мен бул клубка жакында эле кошулдум. Негизги максаты ошо шаардыктар же болбосо ошол эле кыргыздар эл аралык уюмдарда иштегенде англис жана башка тилдерде жакшы сүйлөшүп, бирок кыргыз тилинде сүйлөбөй калгандыктан же болбосо иштеринде которуу иштерине келгенде кыйналгандыктан ушу Балтил түзүлгөн да. Ага чектөө жок, ким кааласа Бишкек шаарында келе берсе болот. Ушу кыздар дагы максат кылып атабыз. Эми Балтилди бир эле жерде эмес, Бишкекте көп жерлерде ачсакпы деп. Мына мисалы үчүн Александровкадагы эжебиз айтып атат, Зульфия эже, биз эми маектешкенге барлашканга киши таппай жатабыз депчи кыргыз тилинде. Мен ушу дуңгандарды жакшы билем, эми Александровкадан көп эле өтүпчү. Эмнеге булар кыргыз тилинде сүйлөбөйт деп кээде мындай кыргыздар нааразы болуп беришет да, дуңгандардан помидор бадыраңын сатып алып делечи. Бирок ошол бир дуңганга кыргыз тилин үйрөтүү деген да сөз бар да. Жок да, эч ким үйрөтпөй. Ошон үчүн биз сиздин айткан оюңузду биз ушу клубка айтып барып, мүмкүн биз сиздер жака Александровка барып, ушу тил менен баарлашып, бир кандайдыр бир иштер жасасак болчу да экен да. Абдан сонун. Негизги максатыбыз үй бүлөдө мисалы үчүн кыргыз тилинде сүйлөө. Мен көп эле акын жазуучуларды билем, кыргыз тилин укмуш өдүктүрүп атабыз деген акын жазуучулардын балдары өздөрү атасын куттуктаган күнү, туулган күнүндө мен интернеттен көрүп калам. Атасын орус тилинде куттукташып, тим эле сыймыктанып ушундай жазышат да. Анан мен деле 2 балам бар, анан ошондо ойлоп калам да, Кудай айланайын. Мен да 2 балам эртең мени дагы апалабай, мамалап, анан тиги башка тилде куттуктап калбасын деп коркконуман мен азыр балдарымды ошо кыргыз тилинде көбүрөөк сүйлөгөнгө аракет кылып атасың, орус класста барышат да. Негизгиси биздин кыргыз тил үйдөгү ал, чай, ич, бер, жат деген менен гана чектелбеш керек. Өзүбүз ошондой чектеп атабыз кыргыз тилинчи. Биз өзүбүз сүйлөбөйбүз кыргызча. Жана Замир мырза айткандай, дүкөнгө барабызбы, кайсыл жерге барабыз, окшоңдоп же ойсоңдоп орусча сүйлөйбүз дагы кыйынсып кыргыз тилибизди унутуп калабыз да. Анан эле кыргыз тили дегенде кайерге КТРге келгенде же бир жерге барганда эле сүйлөп коюшат да. Негизи биз 2 жүздүүбүз да кыргыздарчы. Тиги
тилибизге келгенде дагы 200-дөбүз. Ошон үчүн өнүкпөй жатабыз. Эгерде кыргыз тилин өнүктүрөлү десе, Пушкин деле мисалы убагында французча сүйлөп калганда ал орус тилине которуп кетти го ошончо орустарды. Азыр орус тилин тим эле укмуш тил деп айтып атабыз. Эмне үчүн биз өзүбүз ошого келгенде мисалы үчүн үй жайда эле кыргыз тилинде сүйлөйбүз да, анан кийин башка жерге чыкканда эле тим эле балдарыбыз орусча сүйлөсө ошого аябай мындай мактанабыз да. Кекурөгүздү керип, менин балам кыргызча сүйлөбөйт дегенсипчи. Ошон үчүн мен кошуналарымдын балдарын дагы жаман көрсө да, жаман көрбөсө да, ай кыргызча сүйлөгүлө деп мындай өзүм болуп атам да. Үндөп турасыз, а? Үндөп турам. Анткени аларга кыргызча биз сүйлөбөсөк, алар биздин тилибизди билбесе, балдарыма да айтам, биз кыргыз тилин өлтүргөндөрдүн катарына кирбейлик деп. Биз ушундай позицияда жашашыбыз керек да. Мен эртең кызым менен балама кыргыз тилин үйрөтпөсөм, алар эртең эле неберелерим орусча сүйлөп, мен кайсы тилде сүйлөшөм неберелерим менен. Эң сонун сөз айттыңыз. Мен сиздин жакшы бир демилгени көтөрдүңүз. Азыр ушул жерде отургандар жөн эле пикирлерибизди айтып, өзүбүздү тааныштырып тарап кетпейли. Мен байкадым, бул жерде сонун өнөктөштөр чогулуп отурабыз. Дунган балдарга кыргыз тилин үйрөтүүдө кыйынчылыктар жаралып атпайбы? Сиздер иштешиңиздер. Сиздин сайтыңыздын шилтемесин берели. Азыр Зульфия дагы ушуну берейин деп аткам. Себеби мектеп окуучуларына окуу программасына керектүү адабияттарды илинип Бул атат. сайтта эң сонун дүйнөлүк жомоктор чогултулган. Балдарга таратып берсеңиздер болот. Акылбек мырза, жанагы Абдулдабектерге катар ошол дунган балдарды дагы кошолу ошол тайпаларга иштешиңиздер. Замир мырза, балким сизде да кандайдыр бир сунуштар болсо, аны дагы колго алалы. Ал эми биз дагы бир мейманыбыз менен таанышып алалы. Тилди жайылтуудагы эң сонун курал бул китеп болуп эсептелет. Өзү студент болгонуна карабастан, жаштарды китеп окууга үндөп, Данек аттуу китеп дүкөндү негиздеп отурат. Сөз сизде. Саламатсыздарбы? Атым Нурай. Мен Кыргыз улуттук университетинде кыргыз филологиясы факультетинин 3-чү курсун аяктадым. Мен 1-чи курска келишимден бери эле кыргыз тилин жайылтуу үчүн көптөгөн иш-чараларды уюштуруп жүргөнбүз. Ошондо байкап калдым. Бизде китеп окугандар өтө аз экен. Же тескерисинче окуйлуу десе деле кыйраткан китеп жок. Же китеп алайын десе кымбат. Мага ушундай идея келди. Мен китеп дүкөн ачам. Ал дүкөндө өтө көп китептер болот. Биринчи, экинчиси баасы студенттердин дагы чөнтөгүн капа кылбайт. Жана дагы мен дүкөнүмдү ушундай реклама кыламын, жарнама кыламын. Ар бир адам телефону аркылуу биз көбүрөөк телефон кармайбыз го. Ошол учурда мен аларга китеп окуш керек экенин эсине салып турам деген максат болду. Анан былтыр ушул маалда ачылдык дагы көчмөндөр оюнуна чейин барып китептерди пропаганда кылып турдук. Бизде дүкөнүбүздө китеп окуунун керектигин, китеп окуу канчалык маанилүү экендигин элге жеткириш үчүн 1 жылдын ичинде ар бир университет менен иштешип 40тан ашык китеп жарманкесин уюштурдук. Ошондой эле биз каяка эл көбүрөөк топтолсо эле ошол жака биздин адамдарыбызды жөнөтөбүз. Алар болсо китептерин көтөрүп алып, китеп кербени деп коебуз аны. Кербенчилер болуп, мейли Ош болсун, мейли Бишкек болсун, китептерди көтөрүп сатышат да. Ал жакта максат баягы акча табыш эмес да, ал экинчи максат. Биринчиси китеп окуунун маанисин түшүнсүн жана элге китеп жетсин деген маани болду. Биз башында дүкөндү ачканда түшүндүк, китеп окугандар аз экен. Китеп бизде баркталбайт экен деп ойлочу элек. Азыр тескерисинче ал оюбуздан кайттык. Себеби биз элге китеп окуунун канчалык маанилүү экенин, китеп бизге канчалык керек экенин жеткизе алдык. Жаштардын табити кандай? Мен билгенден жаштар шык берүүчү китептерге басым жасашат. Ушул жөнүндө бир ооз айтып өтсөңүз. Биз китеп менен иштеп жүрүп ушундай таразаладык. Биздин 18 жаштан 25-30 жашка чейинки адамдар көбүнчө шык берүүчү китептерди окушат экен. Биз аларды баамдап көрдүк. Башында шык берүүчү китептерди окушат, бирок мотивация деп коебуз го, ал 3 күндүк эле да. Анан тажашат. Анан аларга ой келет. Көрсө китептен пайда деле келбейт турбайбы? Китеп окуйсуң башында, ушумду кыйратам дейсиң, бирок эч нерсе майнап чыкпайт экен дейт да, алар китепти таштап салат. Ошон үчүн биз келген адамдарга сурайбыз, кайсы китепти окугуңуз келет? Алар сөзсүз түрдө шык берүүчү китепти айтышат.
бирок биз анын артынан билесизби, бул китепти окуганда, бул китепти окусаңыз сизде тажрыйба артат, сизде билимиңиз жогорулайт деген сыяктуу сөздөрдү айтып, аларга көбүрөөк көркөм адабият сунуштаганга аракет кылабыз. Жогоруда айтып өтпөдүкпү, бир топ жакшы маселелер көтөрүлдү. Эң негизгиси баягы муктаждык. Ооба биз WhatsApp аркылуу кыргыз тилин кыргыз тили аркылуу үйрөтүп атабыз, китеп сатып атабыз. Бирок жалпы коомчулук кыргыз тилин сүйлөбөй турса, кыргыз тилин чанып турса, кыргыз тилин билбегендер баардык кызматтарды ээн эркин колдонуп жатса, биздин бүгүнкү көрүп аткан аракетибиз бир тыйын да. Зарылчылыкты кантип пайда кылабыз? Маселен, мун үчүн бир мамлекет демилгени колго алып, чоң бир кадамдарга барышы керекпи? Мисалы үчүн Германияда эгер немис тилин билсең, баардык немис университеттеринде акысыз билим ала аласың. Чех тилин билсең, Чехиянын университеттеринин баардыгы сага эшигин ачат. Ушул сыяктуу реалдуу кадамдарга барышыбыз керекпи? Биз зарылчылыкты кантип жаратабыз? Биз муктаждыкты жаратуу үчүн жөн эле проблеманы айтканды токтотушубуз керек. Ар ким өзүнө колго алыш керек, билектирүнүш керек. Менин да колумдан келет дегенчи, колумдан келет деген эл күндө кечинде балаңа 5 мүнөт, 10 мүнөт убактың бөлүп кой, жомок окуп бер эне тилиңдегичи. Ошо менен эле биз жок дегенде балага бир данек үйрөнүп себеп атпайбызбы? Биз кыргыз коому оорукчан коом болуп калдык. Муну ачык айтышыбыз керек. Мен азыр түштүк жергесинде даярдалган, тактап айтканда ноокатта даярдалган видео түрмөктү койдурабыз. Сиз ошол нерсеге сонун бир кириш сөз айттыңыз да, ошону көрүп алалы, андан соң улантабыз. Балдарымды дагы баардыгын кыргызча сүйлөшкө үйрөттүм. Себеби Кыргызстанда жашагандан кийин кыргыз тили бул мамлекеттик тил болгондон кийин бул кыргыз тилини үйрөнбөсө ошо мындайча айтканда туура келбейт. Кыргызстан биздин мекенибиз. Биздин айылыбызда эл жуda көп жашайт. Шуның үчүн биз 2016 жылда şu бакчаны Нурбебек балдар бакчасын 60 балага маслап ачканбыз. Hazırda 3 urda 60 balamız var. Ayılda 28 min el жашайт. Bunun içinde Özbek, Kırgız, Tacik, Türk bari halklardan azdan var. Asası köp elde Özbekler taşkıl kılab. Andan keyin Kırgızlar taşkıl kılab. Kagen Türkler, Kazaklar, Tacikler az taşkıl etedi. Kırgız tilini söyleşti öğrenip jatamız şundan. Bizge her haftada bir marta işçilerge dağı Kırgız tilinde söylöge jardam beradi. Her çarşamba günleri. Аймактарда демек кыргыз тилин үйрөнгүлөрү келгендер арбын, бирок мугалимдин жетишсиздиги ошол эле кайрадан бул Ош облусунда болуп аткан окуя. Райымжан мырза, сиз ушуга токтолуп кетсеңиз, аймактарда тилди өнүктүрүү эл аралык мектептерде кандай нукта өнүгүп атат? Азыркы мезгилде айтып атпаймынбы, ошол Кыргызстанда Кудайга шүгүр ошолдордун бе. Мына Өзбек туугандардын ошол балдардын ошо кыргыз тилине болгон ошол кызыгуусун айтып жатат. Мына дуңган туугандардын, орус туугандардын ошолдордун бе. Кептин баардыгы өзүбүздө. Жана муктаждык боюнча айтып атпайбызбы? Эмне үчүн ошол баягы чет өлкөлөрдө алыс барбай эле мынакей түрк тууганыбыз ошол Туркияда кандай эне тилин урматташат, сыйлашат. Барганда сөзсүз баардыгы ошол түрк тилин үйрөнгөнгө аракет кылышат. Демек биз кыргыздар дагы биринчи кезекте өзүбүз эне тилибизди сүйүшүбүз керек. Бая Байда Сарнобаев айтканда эне тилин сүйбөгөн элин сүйүп жарытпайт дегендей, эгерде биз эне тилибизди урматтабасак, кыргыз тилин сыйлабасак, анда башка улуттар дагы ошондой эле мамиле кылышат. Ошондуктан муктаждык биринчи кезекте өзүбүздөн. Урматтуу Тил Өзөк берүүсүнүн көрөрмандары, биз бүгүн сөздөн иш көткөн, эч кимден колдоо көтпөй эле өз алдынча тилди өнүктүрүүгө багыт алган мыктыларды чогултуп, алардын долбоорлорун менен таанышып, жалпы кереге кеңеш курдук. Берүүнү мен Нурболот Азаматов алып бардым. Кийинки чыгарылышта да көрүшкөнчө аман болуңуздар.